бул инсульт, инсульт сеники. Ошондо инсульт левосторонний или правосторонний деп айтылдыбы? Ооба. Правосторонний. Правосторонний. Колуң тип көрсөтөйүн да колу еще ачылбай атат. 3 жыл болду уже. И путу басчы. Так, путу дагы басып калдың, ушунчага жабы. Таяк менен басып аткансың. Так. Вот так вот. Такие дела. Эми ушуну массаж кылабыз. Массаж менен жан киргизебиз. Мен, честно говоря, остеохондроз, анан кийин эме грыжаларга точный массаж кылып жан киргизет элем. Бирок инсультты не знаю, ну попробуем. Сосудтар кан жүгүрбөй калган жерлерде азыр муздак эле да, ошол муздакка аз кичине кармап эме кылдык, Ну давай жатып анда. Жатып сосудтарга точкага, мындай точкаларды, сосудтарда точкалар бар. Так, точный массаж. Ушуларды тап издейбиз азыр. Жан киргизген. Ну так вот тогда. Жаттык андай жатып расслабленный болуп жатыш керек. Жерде жат болуп туруп дагы. Давай. Мындай удобно. Так, азыр буттарыбыздаг кармап көрө берейин. Так, гол муздак. Расслабься, таштап кой өзүң бош коюп. Эмеси таанып калыптыр, подсветкасы. Так, бул жерде шундай тура берсин. Пульс дейт атам. Пульс табылып айтат. Мынактан. Чыкпай атат пульс. Таппай атасың да мынтип. Буп деген жери дагы көрүнбөйт да. Пульсуң таппай атам. Нерде бир пайда болуп бир жогоп кетти. Так, тамыр. Мен айтам, тамыр кармайт эле да. Ошондон улам ушунда кызыгып бир жылдары үйрөнгөнмүн. Тоже дополнительный кызык. Ушул мага кызык. Где сосуд ваш? Клара, где ваш сосуд? Каякта? Клара вообще күн көрбөгөн да. Колу аппак. Өзү дагы аппак кыз. Анакы. Очень низкое давление, очень низкое. Пульс слабый бирден пайда болуп атат. Өтө төмөн. Кыргызча сүйлөйүнчү. Орусча аралаштыра бербей. Так, ну так. Точный массаж. Баштайбыз анда. Точный массаж ушундай кылып, слап сыйпап. Инструкция берейин. Биринчи жумшак неме кылып алып, кан жүгүрткөнгө чейинчи ушинтип эме кылып точкаларды издейбиз. Мына точка башка жооп берет. Так, анан калгандары. Ушинтип колдон баштайбыз. Колдон баштап. И дейбиз деп карайбыз. Дальше секин чечиндирем, ошон үчүн кранды өчүрөм азыр.